Ayım taygak muz bele, taqdırım qatalsız bele, zamana güldep jatsa da. Pazar болып тұрбайбы? Мына. Блин. Пажар турбайбы? Жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Акыркы күндөрү авариялар көп болуп, мына кечээ күнү мечиттибиздин дагы күйүп кеткенин көрүүгө болот. Бөөдө кырсыктан ар бир инсанды Аллахым сактасын. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Ак Ордодо эркек кишинин жансыз денеси табылып, милиция иликтөө баштады. Ак Ордо конушунда 30-40 жаштар чамасындагы эркек кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Ленин Риптин басма сөз кызматы кабарлады. Милицияга маалымат 25 январь күнү эртең менен түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган. Маркумдун аты жөнү такталып, ал 1979-жылы туулган жаран экендиги белгилүү болду. Факт каттоого алынып, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Арасында аялдар да бар. Бишкек менен Чүйдө бир күндө 32 мас айдоочу кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын атайын ротасы тарабынан дем алыш күнүнүн соңунда Бишкек жана Чүй облусунун аймагында атайын рейд өткөрүлүп, бир сутка ичинде 32 мас абалында унаа башкарган айдоочу кармалды. Бул тууралуу бүгүн 25 январда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Алардын ичинде айым айдоочулар да бар. Кармалган унаалардын баары айып короого токтотулуп, айдоочулардын тийиштүү документтери айдоо укугунан ажыратуу үчүн сотко даярдалууда деп айтылат маалыматта. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы рулда аталышындагы рейд өткөрөөрүн белгилеп, рейдтик иш-чара айдын аягына чейин уланаарын эскертет. Рейд учурунда ичип алып унаа башкаргандарга жана жасалма жалган мамлекеттик номер тагып айдагандарга өзгөчө көңүл бурулат. Рейдтик иш-чарага массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып, мас абалында унаа башкарган айдоочулардын жүздөрү башкаларга эскертүү болуш үчүн коомчулукка ачык көрсөтүлөт деп айтылат билдирүүдө. Ne içtiniz urmat aydoçu? Arak mı pivo? Kança ötüyor? Резко положительный görüntüsü mü? Вот, kayda oturasın mı? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. АКШда жаңы миграциялык саясаттан улам 730 миң окуучу депортацияланышы мүмкүн. Президент Дональд Трамптын жаңы миграциялык саясатынын алкагында 730 миңден ашуун окуучу АКШдан депортацияланышы мүмкүн экенин The Washington Post гезити жазды. АКШда 733 миң бала тиешелүү документи жок жашайт деп айтылат маалыматта. Басылманын маалыматында эми миграциялык кызматкерлер мектеп, оорукана жана чиркөөлөрдү текшере баштайт. Буга байланыштуу ата-энелер балдарын үйдөн чыгаруудан кооптонуп жатканы айтылды. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары федералдык саясатты жеңилдетчү эрежелерди иштеп чыгууда. Дүйшөмбү күнү Дональд Трамп АКШнын 47 президенти болуп келген салтанаттагы сөзүндө Американын аймагына мыйзамсыз кирип жаткандарды тез арада токтотууга, миллиондогон мигранттарды экстрадициялоо ишин баштоого убада берген.